Дархан айылында өткөн иш-чарада ардагер Садырбай Мукамбетовдун жаңы эмгеги коомчулукка тааныштырылды. Гитепте кан майданга аттанып, мекен үчүн курман болгон жоокерлердин өмүр жолу жана көрсөткөн эрдиктери баяндалган. Бетачар Аземине Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары катышты. Катышуучулар согуш жылдарында баатырларча салгылашып мекен үчүн жанын берген жоокерлерди эскеришти. Дал ушул күнү жоокерлердин ысымдары ыйгарылган эстеликтин дагы бет ачары болду. Жоокерлерибизди эскерип, ушу тарыхтын барактарына кайра жазылып отурат. Ошол бүгүн эскерип күндөр болуп турат. Бул жерден орус элчилигинин дагы чоң ыраазычылык айтып кетиш керек. Булар ошол Россиядагы активдерден ошол бааны көтөрүп, тастыктап берип, бүгүн ушу жаңы ушул өтүп кеткен согушчунда аты чыкпай калган биздин аталарыбыздын ушул китебин жазылып, ушул китеби бүгүнкү күндө ошол элге таратылып, жакын туугандарына биз өзүбүз ушул айылданып, биз дагы ушу эски сыртта турган ата бабаларыбызды биз да билген эмес экенбиз. Мынакей бүгүн ушу билип, эметип, канча деген ата баба согуштан катышканын бүгүн ушу жумгай ушу Дархан эл жакшы билип отурат. Мындай эмгектер тарыхый эс тутумду сактоого жана жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоого чоң салым кошоору белгиленди. Эл журт, ага туугандар, ыраазымын. Ушул китепти күткөнүмө, ушуну чыгарууга аракет кылганыма көп жылдар болду. Бүгүн оюм ишке ашып, эл журттун колдоосу менен моминтип, жаркырап, жайнап оюмду ишке ашырып отурасыңар. Рахмат туугандарым, ага туугандарым. Бүгүнкү күндө Мукамбетов Садырбай ата, Мукамбетов Урмат ага ошолордун өз майы менен, акысы менен ушунча деңгээлде даражага чыгарып аткан ошол кишилер ошолорго жалпы Дарханда 4 туру бар. Битибас, Күрүчбек, Ак Көп, Тойчу, мына Бореке Бозүйдүн баарын ушул 4 турунун 4 атанын балдары тигип, уюштуруп өкмөттүн деңгээлиндеги иш-чаралар болуп өттүгө дейм бүгүнкү күндө. Автордун айтымында китепти жазууда архивдик материалдар жана жергиликтүү тургундардын эскерүүлөрү пайдаланылган. Эмгек согуштан кайтып келбей калган мекендештердин элесин түбөлүккө сактоого арналган. Кыргызстан улуу жеңишти камсыздоого чоң салым кошкон аймактардын бири болуп турган. Согуш жылдарында республикага 38ден ашуун өнөр жай ишканасы эвакуацияланып көчүрүлгөн. Кыргызстандыктар фронтко ар тараптуу жардам көрсөтүшкөн. Аймагында көптөгөн аскердик госпиталдар уюштурулуп, жарадар жоокерлер дарыланышкан. Медициналык кызматкерлердин күчүрмөн эмгегинин аркасында жарадарлардын сакайып кетүү көрсөткүчү да жогору болгон. Кыргызстан тылдагы ишмердүүлүгү менен фронттун бекем таянычына айланган. Тарых күбө архив далилдеген китептин чыгарылышы. Мындай жазуу китептеринин калтырылышы бул биздин келечек муунга болгон өтө чоң белек. Анын дагы бир өзгөчө жагы ушул китептин автору өзүбүздүн айылдашыбыз, өзүбүздүн аксакалыбыз атабыз Садырбек Абдрахманов атабыз экендигинде жана ушул эмгекти 90 жашка чыгып жаратып аткандыгында. Кан майданда баатырларча салгылашып, кичи мекенге кайтпай калган жоокерлердин эрдиктери Дархан айылындагы маданият үйүндө бул күн эскерилди. Китептин бет ачарынын соңунда авторго ыраазычылык билдирилип, согуш изелесине арналган эскерүү иш-чарасы ийгиликтүү жыйынтыкталды. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Асылбек Касенов, Жети Өгүз району.